Саламатсыздарбы? Азаттыктан күндөлүк видео кабарлары менен таанышып алыңыздар. Пакистандын Мухманд уруулары отурукташкан районунда ондогон үй бүлөлөр өлкөнүн коопсуздук күчтөрү алардын айрымдарын мыйзамсыз кармап атканына каршы нааразылыкка чыгышты. Бул аймакта адатта аялдар нааразылык митингдерине катышпайт. Бул ирет алар айрым адамдарды Пакистандын чек ара кызматы жүйөсүз эле кармап, бир нече айлап белгисиз жерде мыйзамсыз кармап атышканына, алардын абалы тууралуу үй бүлөлөрүнө маалымат бербей атканына нааразы болушту. Адам укугун коргоочулар өлкөдө жоголду делген көптөгөн кишилер коопсуздук күчтөрүнүн жашыруун түрмөлөрүндө кармалышканын айтышууда. Ал эми Пакистандын Пешавар шаарында Айыл Терба университети кооптуу түштүк Вазиристан аймагындагы дыйкандарга кантип жаңы технологияларды пайдаланып, түшүмдүүлүктү арттыруу боюнча тренинг уюштурду. Ага региондун ар кайсыл райондорунан 60ка жакын фермер катышты. Адатта бул аймакта эл эски ыкмалар менен гана жер айдап жүрүшөт. Арменияда болсо ондогон экологтор жумурияттын ар кайсыл бурчунда башаламан иштеп аткан көмүр кендеринин проблемасына көңүл бурдурууга аракет кылышты. Алар армян өкмөтү менен дүйнөлүк банк көмүр казууну талкуулап аткан конференцияга кирип барып, армениялык министрлерге шахталардан булганган сууну ичүүнү талап кылышты. Бишекте болсо зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө дискриминация жана жек көрүүчүлүккө каршы тынч жүрүш өттү. Аны Кыргызстандагы аялдар жана кыздарга карата зомбулукка каршы ондогон уюмдан турган бирге кыймыл уюштурган. Ак үйдүн алдына чейин созулган жүрүштүн катышуучулары депутаттарга кайрылуу жолдоп, анда кыз-келиндерге карата зомбулукту, ала качууну токтотуу, диний жана улуттар аралык кастыкка жол бербөө тууралуу айтышты. Жарандык активисттер бул өңдүү акцияны ар айдын 25-inde уюштуруп турууну пландап атышат. Орусияда Москва шаардык соту Михаил Косенкону акыл эси ордунда эмес деген жүйө менен күчтөп психиатриялык ооруканага жаткырууну мыйзамдуу деп тапты. Ал 2012-жылдын май айындагы Болотная окуясы маалында полицияга кол көтөргөн деп каралган. Косенко армияда кызмат кылып жүргөндө башынан жаракат алган экен. Ошон үчүн расмий түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген деп катталган. Бирок соңку окуяда өзүн күнөөсүз деп эсептейт. Эл аралык мунапыс кору аны авейир туткуну деп атаган. Азаттыктын ушул жана башка жаңылыктарын сиз толугу менен Азаттык чегит сайтыбыздан көрө аласыз. Биз менен Twitter, Facebook аркылуу байланышыңыздар, телефон аркылуу Азаттык чекит моби дарегине тапсаңыз болот.